Илгери 4 ел тынчтыкта жашаган, оттун эли согуш баштаганда тынчтык бүткөн жок. Илгери курултайларда эл мамлекет башчысын тандап келген. Илгери курултайларда элдин жана журттун олуттуу маселелери чечилип келген. Курултай ар 5 жыл, же 10 жылда өтпөй, согуш убагында же ажо каза тапканда жаңы ажо шайланган. Кыргыздар көчмөн элдердин арасында ажолук бир үй бүлөгө таандык эмес экендиги менен даңкталган. Ажолукка ак сөөктөр арасында тандалса дагы, ар дайым эң таланттуу жана татыктуу талапкер шайланган. Манас, Барсбек, Тагайби, Ормон жана башкалар курултайлар аркылуу хан көтөрүлүп шайланган. Биригүү жана атаандашуу, адилеттүү күрөш курултайдын негизги белгилери болуп, ар бир адамдын кызыкчылыгын эске алып, кыргыз урууларынын биригүүсүнүн учуру болгон. Жигиттер, мен кадрда болом деп сүйлөшпөдүк беле? Баарыбыз ушул жылдын 4 октябрында шайлоого катышабыз. Тандоону бир күн менен чектесе болобу? Жок, курултай бир күн менен чектелбейт. Эгерде мурун курултайларда ата-бабаларыбыз мамлекетти башкара турган адамдарды аныктай турган болсо, бүгүнкү шайлоо курултайлардан эмнеси менен айырмаланат? Курултай 4 сентябрда баштала турган процесс. Ал эми эң маанилүү чечүүчү күн 4 октябрь, шайлоо күнү. Шайлоо күнү өтүп, акыркы жыйынтыктар жарыяланып, депутаттар кызматына киришкенде гана процесс аягына келет. Заманбап курултай ушундай өтөт. Шайлоо күнү гана эмес, бүткүл процесс жана андан кийинки мезгил да маанилүү. Курултай 2020 ийгиликтүү өтүшү үчүн эмне кылуу керек? Эстүү тандоо зарыл. Сиздин оюңуз жана жүрөгүңүздөгү тандоо шайкеш келиш керек. Кылдаттык менен изилдегиле. Үгүт учурунда партия сиздерге кандай программа сунуштап жатат? Тарыхы, тажрыйбасы кандай? Талапкерлери кимдер? Каржылоону кимдер жасап жатат? Партиянын жаман жакшы жактарын таразалап көрүп, тандооңуздарды жасаңыздар. Кайдыгер болбогула, шайлоого келгиле. Саясатка кызыкпасаңыздар, партияларды жактырбасаңыздар да, баарына каршы болсоңуздар дагы сөзсүз түрдө келип, добушуңуздарды бериңиздер. Ал эми азыр кургак статистикага өтөбүз. Акыркы 2017 жылкы шайлоодо 3.025.770 шайлоочу болуп катталган. Жаш шайлоочулар 18-ден 30 жашка чейин 1.051.358 киши. Жаштардын арасынан шайлоодо 437.000 киши катышып, ал эми 614.000 шайлоого барган эмес. Башкача айтканда, шайлоого катышкан 400.000 жаш жарандар өлкөнүн бүгүнкү күнгө чейин кандай өнүккөнүн, 600.000 кайдыгер жаштардын ордуна да чечим кабыл алышкан. Шайлоо участкаларына келбеген 600.000 жаш жаран өз оюн билдирбей, башкалардын тандоосу менен макул болгонуна мажбур болушту. Аларда мүмкүнчүлүк болгон, бирок алар ал мүмкүнчүлүктөн баш тартып коюшту. Демек, шайлоого келгендер да, келбегендер да мамлекеттин кандайча өнүгүп жатканына жооптуу. Сат! Өз добушуңузду сатууга болбойт. Бул мыйзамга, үрп-адатка, адеп-ахлакка да туура келбейт. Келгиле, эсептеп көрөлү. Адилетсиз иш алып барган партия бир добушка орто эсеп менен 5.000 сом берет дейли. Партия жогорку кеңешке 5 жылга шайланса, ал 1826 күнгө барабар. 5.000 сомду 1826 күнгө бөлсөк, күнүнө 2 сом 73 тыйын болот экен. Эгер күн сайын бул үчүн 2 сом 73 тыйын берилсе, добуш берүүгө макулсузбу? Сизге пара берүү менен партия Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузат. Кече сизге 5.000 сом төлөп берсе, ал сиздин жашооңузду жакшыртууга кызыктар деп ойлойсузбу? Эгерде партиялар өз ишин, мыйзамды бузуп баштаса, алар шайлоодон кийин абийирдүү иш алып барабы? 5 жылдан кийин кайсы өлкөдө жашаарың сенден көз каранды. Же жеңесиң, же утуласың. Баары сенин колуңда. Курултайга катышкыла, эстүү тандоо жасагыла.